Саламатсыздарбы достор. Достор, бүгүн сиздер менен биз JavaScript программалоо тилиндеги операторлор менен таанышабыз. JavaScript программалоо тилинде операторлорду 6 түргө бөлүшүптүр. Алар арифметикалык операторлор, андан кийин дайындоо же башкача айтканда ыйгаруу оператору, андан кийин салыштыруу, логикалык, шарттуу операторлор жана тип операторлору, башкача айтканда тиби боюнча бөлүнгөн операторлор болуп бөлүнүптүр. Достор, бүгүн сиздер менен биз JavaScript'тин арифметикалык операторлору жана дайындоо операторлору боюнча маалымат алабыз. Анда эмесе кеттик. Достор, JavaScript'те арифметикалык операторлор кошуу, кемитүү, көбөйтүү, экспонентация, ошондой эле бөлүү, модуль, анан көбөйтүү, башкача айтканда буну азыр мисалда түшүндүрүп берем, жана азайтуу арифметикалык операторлор бар экен. Анда эмесе достор, биз аны мисалдардан көрөлү. Достор, биз өзгөрмөнү жарыялаганда let же var, ошондой эле const сөздөрүнүн жардамы менен жарыялайбыз. Биз let'тин жардамында a, b жана c өзгөрмөсүн жарыялап алалы. Бизде a барабар 5 болсун, b барабар 10 болсун жана c барабар a плюс b болсун. Достор, биз бул жерде кошуу операторун колдонуп жатабыз. Бизде достор a'быз 5ке, b'биз 10го жана c'биз азыр бул учурда 15ке барабар болду. Кошуу оператору деп жазып коеюн. Биз буну консолдон чыгарып көрсөк, кана иштетип көрөлү. Бизде c'биз 15ке барабар болду. Ошондой эле достор, биз let'тин жардамы менен дагы x 50ге барабар болсун, y 20га барабар болсун жана бизде z деп жарыялап коюуда. Z'биз бизде x минус y болсун. Достор, биз бул жерде минус кемитүү операторун колдондук. Бизде xбыз 50, y'быз 20га барабар болду. Бул учурда z'биз канчага барабар болот? Z'биз 30га барабар болот. 50дөн 20ны кемитсек 30. Иштетип көрөлү. Биздин z'биз 30га барабар болду. Бул жерде кемитүү операторун колдондук. Эми достор, бизде n барабар a көбөйтүү b болсун. Биз бул жерде көбөйтүү операторун колдондук. Жылдызчанын жардамы менен биз көбөйтүү операторун колдонсок болот. Жылдызча бул көбөйтүү үчүн колдонулат. Эми n'биз бизде a'быз 5ке барабар, b'быз 10го барабар, n'биз канчага барабар болуп калды? 50ге барабар болуп калды. Энди чыгарып көрөлү. N'биз 50ге барабар болду. Ошондой эле бизде m болсун. M'бизде n бөлүнгөн x боло турган болсо, бизде бул жерде бөлүүнү слештин жардамы менен колдонобуз. Бөлүү. Бул жерде слеш бизде бөлүү операторунун ролун ойнойт. Эми бизде
энибиз бул жерде а көбөйтүү б болуп 50-ге барабар болгон. X болсо бизде дагы 50. 50-нü 50-ге бөлсөк канча болот достор? 50-нü 50-ге бөлгөнүздө 1 чыгат. İşletip көрсөк, бизде 1 чыкты. Андан кийин достор, мисалы К бизде аны 2-ге бөлгөндөгү модулун ала турган болсок, бул жерде процент бизде модуль ролун ойноп, модуль үчүн колдонсок болот. Модуль деп жазып коеюн. Модуль кыргызча модуль болуп калат. Так, бизде a'быз 5-ке барабар. Аны 2-ге бөлгөндө калдыгы 1 болот. 5-ти 2-ге бөлсөң 2, 2-ни 2-ге көйсөң 4, бирок ошондо 1 калдык калып калды. Ошондуктан бизде K'быздан 1 деген жооп чыгыш керек. K'быз дагы 1 болду. Достор, биз сиздер менен кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү жана модуль операторлорун үйрөндүк. Андан сырткары бизде инкремент жана декремент деген операторлор бар. Аларды карап көрсөк, мисалы let менен l деген өзгөрмө түзүп алалы. L'ге аны плюс аны ыйгарганыбызда достор, бул плюс деген бизде инкремент деген түшүндүрөт. Бул санды 1-ге көбөйтүп коет. Биздин саныбыз бул жерде 5 болчу, плюс алдына жазылгандыгы үчүн биздин элибиз 6 болуп калды. Ал эми бул плюстү сандын өзгөрмөнүн аркасына жаза турган болсок, бул учурда l'ыбыз 5 болот, өзүнө алат. Андан a'быз болсо 6 болуп калат. Себеби 6-ны 1 санга көбөйтүп койду. Алдына жазылганыбызда 6-ны ошол бул жерде 5-ти биринчи эле 6-га көбөйтүп алат. Себеби бул 2 плюс алдында болгондугу үчүн биринчи ошол 1 санды 5-ке кошуп коет. Эгерде аркасында боло турган болсо, анда бул колдонулгандан кийин гана 5-ке 1 сан кошулат. Азыр так. Бул жерге алдына плюс коелу дагы, ошондой эле так. V бизде жөн гана v болсун. Бул учурда караңыздар достор. Бул учурда биздин l'ыбыз 5 болду. Андан кийин v'биз ошол эле бойдон бул жерде a'быз 1-ге көбөйтүлгөндүгү үчүн бул жерде a уже 6 болуп калыш керек достор. Бул жерде l'ыбыз дагы 6 болду. Адаштым окшойт. Бул жерде l'ыбыз дагы 6 болду, v'биз дагы 6 болду. Эгерде биз бул жерге плюсту койгонубузда v'биз 6 болот дагы. Андан кийин let деп туруп, мисалы эни дагы жөн гана аны ыйгара турган болсок, бул учурда эбиз уже 7-ге барар болуп калат. Себеби достор, l'ыбыз башында бул жер 5 болчу, 5-ти плюс кылып 1-ге көбөйттүк дагы 6 болду дагы, l'ыбыз 6 болду. Андан кийин бул жерде дагы бул 6 a'быз 6 болуп калды. Бул жактан дагы алдына 1 сан кошулуп калгандыгы үчүн 6 болду. 6-га 6-ны дагы 1-ге көбөйтүп, бирок бул кийинки учурда аркасында көбөйтүү кийинки учурга карайт дагы. Бул жерде v'биз дагы 6 болот, бул жерде эбиз уже 7 болуп калыш керек достор. Так. Бизде элди чыгаралы. Андан кийин v'ни чыгарып көрөлү. Андан кийин эни чыгарып көрөлү. Көрүңүздөр достор, бул жерде
56, себеби бул жерде ага плюс 5 кошулду. Бибиз дагы 6 болду. Мындай кылсак дагы 6 болот. Bunday учурда бибиз 6, дагы эле ошол эле 6-ны бул жерде абыз 6 да, 6 болгон. 6-ны дагы эле эге ыйгарганыбызда 6 болот. Караңыздар 6. Биз качан бул жерден плюсту койгонубузда бул плюс кийинки колдонгон учурда бул жерде иштейт да, уже бул жерде башталышында 6 болуп калды. Бул жерден дагы бир көбөйтүлгөн үчүн 7 болду да, 7 бул жерде иштегендиги үчүн биздин эбиз 7ге барабар болду. Достор, минус дагы эле ушундай. Минус дагы эле ушундай түрдө иштейт. Мисалы 5 абыз негизи 5ке барабар. Аны минус алдына анын алдына 2 минусту койсок, анда биздин абыз 4кө барабар болду да, бул 4тү элге ыйгартабыз. Элибиз 4 болду. Андан кийин бул жерде деле вибиз виге аны ыйгартабыз. Абыз 4 да, вибиз дагы 4 болду, эбиз дагы 4 болду. Чыгарып көрөлү. Элибиз 4, вибиз 4, эбиз 4. Эгерде биз бунун анын аркасына дагы минусту койгонубузда вибиз 4 бойдон калат. Бул минус кийинки учурда иштейт, бул жерде иштейт. Ошон үчүн бул жерде эбиз 3кө барабар болуп калат. Же болбосо биз минустун ордуна плюсту койсок, бул жерде абыз 4кө барабар болгон. 4тү 1ге көбөйттү да плюс менен. Бул жерде абыз кайра эле 5ке барабар болот дагы, эге 5 деген цифраны ыйгарат. Көрдүңүздөрбү? Достор, бул учур бизде инкремент деп коет, көбөйтүү. Так. Бул учурда биз декремент деп коебуз. Бул азайтуу уже, бул минус учурунда уже азайтуу болот. Достор, ошондой эле биз сиздер менен бүгүн дагы бир амалдарды, операторду үйрөнөбүз. Ал ыйгаруу операторун үйрөнөбүз. Ыйгаруу оператору бизде ушундай түрдө болот. Биз билебиз, бул жерде бир ыйгаруу операторун билебиз. Аны сиздер менен өзгөрмөлөрдү жарыялап атканда үйрөнгөнбүз. Эми калган операторлорду үйрөнөбүз, достор. Ал үчүн мен бул жазгандарымды комментарийге алып, жаңыдан жазып баштайын. Электр эле жанагы А 5ке барабар болсун. B 10го барабар болсун дейли. C'биз, достор, 2ге барабар болсун дейли. Эми бул караңыздар, бул жерде биринчи ыйгаруу оператору, бул барабар ыйгаруу оператору. Бул деген, достор, А менен 5 барабар деген эмес. Ага 5ти ыйгардык деген нерсени түшүндүрөт да. Эми андан кийинки оператор бул, мисалы, C'биз бизде 2ге барабар. C плюс барабар деп туруп 5 десек, бул учурда C'биз канчага барабар болот, достор? Бул деген нерсе бул жерде плюс деп турат, Бул деген ушундайча чечмеленет. C барабар C плюс 5 деген нерсени түшүндүрөт да. Биздин баштапкы C'биз 2ге барабар, кийин 5ти кошкондугубуз үчүн бизде бул жерде келип чыгат, уже C'биз барабар 7ге болуп калды. C уже бул жерде 7ге барабар болду. Аны консолдон чыгарып көрсөк болот. Иштетип көрөлү. Бизде C 7. Дал ушундай эле, достор. Минус дагы ушундай болот. Мисалы, бизде B оператору, B өзгөрмөсү 10го барабар. 10, андан кийин минусту койсок, бул жерде
мындай болуп калат да. Так. B барабар B минус 5 болуп калат да. Будан келип чыгат. B барабар 5, ондон себеби бул жер бибиз 10го барабар болгондугу үчүн бул жерде b 10го барабар, 10дон 5ти кемиткенибизде 5 келип чыгат. Бибиз 5ке барабар болду. Достор, ал ушундай эле көбөйтүү дагы ушул сыяктуу иштейт. Мисалы мен даяр мисалды жазсам, a көбөйтүү c дей турган болсок, анда a'быз a көбөйтүлгөн c'ге барабар болот да. Бул жерде a көбөйтүү барабар c деген учурда бизде жообу ушул сыяктуу болот да. Аны c'ге көбөйткөндөй эле болот. Бизде a'быз 5ке барабар, андан кийин c'биз уже бул жерде 7ге барабар болот да. Аны 5ти 7ге көбөйткөнүбүздө 35 келип чыгат. Аны консолдон чыгарып көрсөк, десек, уже бизде a'быз 35ке барабар болду. Ошондой эле достор, мисалы бөлүү дагы ушул сыяктуу, дагы ушундай, модуль дагы ушундай. Бизде a'быз 35ке барабар болду. 35ти бөлгөнүбүздө a бөлүнгөн 2ге бөлүп атабыз да бул жерде. Анда бизде 35ти 2ге бөлгөндө 17,5 келип чыгышы керек. Чыгарып кайрадан аны чыгарып көрсөк, a 37,5 2 учурда тең. Бул жерде 2 учурда тең 17,5 чыкты. Анткени биз led'ти колдонгонубуз үчүн ошондой чыкты. Бул жерде мисалы мен башка бир k'га c'ни ала турган болсом дагы, c'биз бизде 7, 7ни 2ге бөлө турган болсок, анда 3,5 чыгышы керек. Себеби бул жактагы маани дагы өзгөрөт, достор. Эми достор, бул учурду кийинки сабакта түшүндүрүп берем. Достор, бул учурду качан led менен varдын айырмасын өткөндө түшүндүрүп берейин. Ага чейин көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.